Ошон үчүн силерди баарыңарга эскертип айтам. Адам алейхисаламдан бери Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин бул иман мейнет кандай нерсе, дават барлык парыздын энеси деп келет. Азыр эне болбосо бала болбойт, эне болбосо кыз болбойт, эне болбосо бала төрөлбөйт, үй курулбайт. Ошондо эле дават болбосо ынтымак келбейт, биримдик келбейт. Дават болбосо сенин ар тараптан кандай 600 жыл өтүп кетти. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Иса алейхиссаламдын убагында 600 жыл пайгамбар келген жок. Ошондо элдер бузула баштады. Бири-бири менен үстөндүк кылып, бири-бирин өлтүрүп, ушунчалык немелер күчөп кетти. Адам балдары ушунчалык бузулду. Качан бузулат? Менен өскүлө. Бир тубандар кулагарга алтын сырга. Ушул иманды тургузуш үчүн эң биринчи ата бул эркекке важип бир тыгандар. Аялдардан пайгамбар болгон эмес, эркектерден пайгамбар болгон. Жиндерден пайгамбар болгон жок, периштелерден пайгамбар болгон жок. Адамдан болду бир тыгандар. Силерди Алла Таала адам кылып жаратты. Адамдын ичинен да Алла Таала мусулман кылып жаратты. Мусулмандын ичинен иман менети тургузуга, пайгамбардык менетти кылышка тобот берген үчүн силер ушу иман жолуна максат кыла турган болсоңор, ынтымакта болот, биримдикте болот, намуста болот, уяттылыкта болот. Алла Таала силерди жашоого жеңил кылсын. Ошон үчүн баарыңарды каалайм. Ар бирибизде иман болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун. Ар бириңизди урматтагыла. Мына биз азыр 70-ке чыктык. Биздин калаштарыбыздын баары азыр аз эле калды. Баары тең акыретке кетип калды. Ар бириңерди сыйлап урматтагыла. Жамандыгын айтпагыла, жамандыгын жашыргыла, жакшылыктын айткыла. Экинчи жашоодогу жакшылык кылайын. Allahümme salli ala seyyidina ve nebi Mevlana Muhammed ve alihi ve ashabi ecmaîn. Ya veli ya velin, ya ahri ahrin, ya kuvvetin metin, ya rahime mesakin, ya alimi ya kerim, ya hafiz ya batin, ya gani ya setar, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya zecelali vel ikram. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك السيد المرسلين والصلاة والسلام عليك نبي الله وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا اللهم bir özüne gayırlavız, bir özünden ötünemiz, bir özünden suranabız. Uşu ынтымак üçün, birindik üçün kadam tutab kelgenlerin yüreklerin biriktir. Intımaka жүрүштүк adamın beken kılgın. Ya Allah'ım, uşul insanlardı, kanday sahabalardı, şeytanın jabandыгынан, vasvasынан, jinlerдің azgırısından, adam şeytanın saktagандай, jaman sözlerden, jaman gözlerden sakta. Özün koruga, özün kolda. Kanday Allah Teala özün sahabajmayından ulu işke kabul kıldın. İman yoluna bekendirdin. Ey Allah'ım, uşulardı iman yoluna. Har biriyde tınçlık bolsun, birimlik bolsun, dastorkanı gelen bolsun, berekeli bolsun, jetişli bolsun. Baldarı imandı, uyattı, namuslu baldardan tarafından nasip kılgın. Ya Allah'ım, bizden duamızda kabul kılgın. Uşularga ынтымак bergin, birimdikin. Bismillahi tevekkaltu aleyh. Ve havle ve la kuvvete illa billahi. Bi rahmetik ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keyinki söz güzegi Kırgız Respublikasının
Jogorku Kengешinin депутаттарынан Сарбагышев, Мақсатбек, Қанатбековичке қол çalarma келіңіздер. Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı kodoktор. Sizler ушул бүгүн биздин Кыргыз жергебиздин Бермет болгон Ысыккөл жеринде келишиңиздер менен чын илимден куттуктайм. Бүгүнкү уюштурулуп жаткан ушул биздин ынтымак шердебиз десек болот, ынтымакка чакыруу жыйыныбыз десек болот, ынтымакка биримдикке коомчулукту мамлекет үчүн кызмат кылуу үчүн жигиттер десек болот. Мындайча айтканда көпчүлүк көп багытта айтсак биз үчүн жарашат деп эсептейм. Себеби ар бир эл, ар бир инсан, ар бир ушул жаран биздин мамлекеттин. Ушул бүгүнкү отурган биздин отурган инсандарыбыздын баары мамлекет болуп эсептелет. Ошон үчүн баарыңыздарды келишиңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Ушул бүгүнкү уюштуруп жаткан ушул биздин Ысыккөлдүн жигиттерине да терең ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүнкү ойлогон ой максатыбыз, ушул бүгүнкү айтылган каалоо тилектер, дуаларыбыз Аллахым өзү кабыл кылсын. Ушул жерде бүгүн ушул баарыбыз жүз көрүшүп, колу бутубуз, көзүбүз, кулагыбыз угуп турганына Аллахыма чексиз шүгүрлөр дейли биринчиден. Себеби ушул шүгүрчүлүктү күндөн күнгө унутуп бараткан замандардын бири болуп турат. Мен муну айткым келген себеби бүгүн мамлекет башка, ар бир чогулган, уюштурулган ушул биз жыл болуп уюштуруп жаткандар башка мамлекет болбошубуз керек. Мени сиздерге сунушум ушул бардыгыбыз биригип ушул жерде отургандар мамлекет үчүн эмне кылдым, ушул мамлекет элибиз үчүн эмне кылдым деген ойду жүрөгүбүзгө, мээбизге туюп алсак, мен ойлойм кийинкиде дагы бир башка бир жаңылыктарды жекеле ушул оюн менен, тамак аш менен, курсактык менен эмес, мындай бир башка дагы бир аң сезимдерди ушул мамлекетке, элге, бул жерде жүргөн биздин кичинекей балдарыбызга үлгү боло тургандай, ушулдарга бир шарт түзүп бериле тургандай нерселерди да ойлоп чыгыш керек деп мен шайлап бергенбиз. Ушул адамдарга дагы жигиттерибизге сунуш иретинде керек болсо ушундай чогулуштарды башкача шартта өткөзүп, чогултулган акчаларыбызды бир кайрымдуулукка жумшайбызбы, же дагы ар бир областка бөлүп жыл сайын может бир иш кылабызбы деген сунуштарымды карап көрүңүздөр, талкуулап көрүңүздөр. Менин оюмча бул дагы бир кийинки коомго, мамлекетибизге кошкон салым деп эсептейм. Муну айтканымдын бирден бир себеби коомчулукта көпчүлүктө ар кандай сөз боло берет экен. Мамлекет өзү убакыт келди, ошол убакытты туура пайдаланалы деген сиздерге айтар элем. Эми бул амирсаттар жалпы машвара менен чечилчү нерсе экен, ошону карап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү уюштурулуп жаткан иш-чараны эч кандай саясаты жок, биздин ынтымак үчүн, мамлекеттин биримдиги, бүтүндүгү үчүн деген максатта уюшулуп жаткан нерселер. Ошон үчүн ар кандай чагымчылдардан дагы сактанууну мен сиздерге сунуштайм. Ар кандай чагымчылдар турушу мүмкүн, ар кандай региондорго бөлгөндөр болушу мүмкүн. Айта кетсем, кээ бир учурларда да мүчүлүштүктөр бар, оюн зооктордун баары мындай бир биз кыргыздар буга чейин кандай шартта жашап келдик элек, бүгүнкү күндө шартыбыз бар. Бирок биз ушул жерге өткөзгөнүбүздүн бирден бир чоң максаты ушул жерде баарыбыз бололу, ушул жерде баарыбыз бири-бирибиз менен таанышалы, чачырабайлы, ушул жерден бир өткөзүп, оюнду ушултуу угулуп, чай ичели, музыка угалы, ырдайлы, ушул жерде мындай кеңешип отуралы деген максатта уюштурулганбыз негизи. Бирок мен ошол жанагы азыр бөлүнүп, тияк ойнойбуз, бияк ойнойбуз дегендерге мен жеке оюм каршымын негизинен. Биз эмне оюн үчүн келдик белек? Биз ушул жерде таанышыш үчүн, может бир маселени көтөрүш үчүн, может бир дагы бир сунуштарды айтыш үчүн деген мен жеке өзүмдүн оюмду сиздерге айткым келет. Жаман нерсебизди жогоруда мынакей шейх айтып кетти, жаман нерсебизди жашырып, жакшы нерсебизди ашырып, ушул тозуп аткан жигиттердин көпчүлүктө ар кандай ылдый өйдө болот экен. Ошону туура түшүнүп, аз болсо көптөй, көп болсо шүгүр кылып бүгүнкү иш-чарабызды өткөзүп алалы. Рахмат сиздерге, келип берсеңиздерге. Пристройка кылып аткан кез экен да, баягы өзүнчө бөлүп, мамлекет болуп өзүбүзчө жылып кеттик да бардыгыбыз теңчи. Ошол кездерде биз чоңоюп калдык. Ошол убакта кандай болуп биздин өзүнчө мамлекет болуп түптөлгөндөн баштап бүгүнкү күндө мамлекетте 3 революция өткөздүк, ошо 3-өөнө тең катыштык. Үч жерде бар болуш керек, арабызда барчы.
Биз ошол кыйынчылыктарды баягы союз тарагандан кийинки маалда чоң телефон жок, сүйлөшүп саат мынчада бул жерден жолугабыз дегенде аябай жолуксуз адамдык сапат мындай чалганда мындай бийик болчу да. Азыр болсо кандай, азыр болсо Кудайга шүгүр андай жашоодон өттүк. Кудай буйрса, мен ойлойм ушу келечекте биздин ушу тең туштар, биздин мамлекетибиздин жоопкерчилиги биздин так биздин мойнубузда. Анткени биз ошол жашоону да көрдүк, азыркы жашоону да көрүп жатабыз. Биз жоопкерчиликтүүбүз, анткени биз жаштарыбызга жок дегенде жаштарга чыгып эч нерсени чогулуп атканыбыз, бүгүнкү ынтымагыбыз дагы ошо салым деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү келген конокторго айтарым, баарыңыздарга азыркы Молдокебиз айткандай ыйман берсин, оюн зоокторубуз, спорттук иш-чаралар кырсыгы жок өтсүн. Сиздер биздин ошо бүгүнкү көлгө келип, көлдөн жакшы мейман болуп кетиңиздер. Бирөө айткандай, жаманыбызды жашырып, жакшыбызды чыгарып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Анан жигиттер, мындай сөз бар, ынтымактын түрү бар. Кыргыз ынтымакка башына мүшкүлө же болсо бир кырсык же болсо бир катуу иш келгенде анан биригип эле биздики андай эмес, Кудайга шүгүр, биз жакшылыкка биригип атабыз. Анан ынтымактын өзүнүн ар биринин максаттары болуш керек, улуу чоң максаттары. Биз спорттук иш-чара менен, тамак аш менен, дасторкондун жээгинде отуруп пикир алыш менен чектелбешибиз керек. Азыркы мен коллега максат айткандай, бир кандайдыр бир улуу максаттарды коюп алып, ошо максаттарга жетишели деген ойдомун. Кудай буйрса, ушундай ынтымагыбыз бекем боло берсин, ошондой максаттарга жетебиз деген ойдомун. Баарыңыздарга ден соолук. Ким ушул бүгүнкү ынтымакка кадам таштап келген болсо, ошолордун бардыгына жүрөгүнө ыйман, үй бүлөсүндө жакшылык, бала бакырасы менен тынч, аман эсен болушсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу касиеттүү Ысыкөлүбүзгө куш келипсиздер. Баракелде. Жаңы кызганычы кол чалып. Кийинки сөз кезеги Ысыкөл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Ормонов Жапарбек Туратовичке кол чалып келиңиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү коноктор, ушул иш-чаранын катышуучулары, бүгүн жалпы Ысыкөлүбүз дагы толкуп, кубанычка толуп турган мезгил. Анткени биздин районубузга мынакей өз кызыкчылыгын артка таштап, мамлекеттин, элдин, коомдун кызыкчылыгын жогору койгон, ынтымак, биримдик, достук деп жүрөгүн соккон сиздердей коноктор келтап, андыктан баардыгыңыздарды биздин ушул касиеттүү Ысыкөл районубузга кош келипсиздер демекчибиз. Биздин кыргыз элибиз илгертен карт тарыхы бар улуу эл. Улуу элибиз илгертен тарыхыбыз жаралгандан баштап бүгүнгө чейин көптөгөн кыйынчылыктарды, ар кандай жашоону Жалпы жамаат ушул жерге жалпы 7 урамдын өкүлдөрү келип бериңиздер. 1985 жылдагы мырзалардын төрөгаларын куттуктоо сөзү. Жалалат облусунун өкүлү. Саламов Салимбай, Баткен облусунун өкүлү келиңиздер. Телкаев Рахатбек, Нарын обласы. Кушубаков Бекбосун, Талас обласы. Өмүралиев Данияр, Чүй обласынан келиңиздер. Ысыкөлдө жүз көрүшүп отурабыз. Аябай кубанычтабыз. Буйруса 85-тердин ынтымагы бул менен чектелип калбайт. Дагы да болсо алдыга бет алабыз. Биздин муну 85-тердин бир эле эмесин айтайын, жакшы нерсесин. Бардык поколение ыраазычылыгын билдирип 85-тердин бизге үлгү болуңар деп аябай чоң сыймыктанышат 85-тер менен. Кыргызстанда буйруса биринчи жакшы нерсе баштап бердик. Анын сообу буйруса бардык 85-терге тийип турат, күн тийип тургандай. Ошого бизге дайыма ынтымакчылык, биринчиден ынтымакчылык. Азыр биздин могу жерде биздин достор айтып кетти, анча-мынча депутат достор. Эмне деди?
жөн эле чай ичип, жөн эле оюн зоок менен чектелип калбастан, чындыгында туура. Биздин келечекте мамлекетке эмне кылышыбыз керек? Кандай бир артыбыздан из калтырабыз? Кандай жакшы нерсени кылып кетебиз деген жакшы идеялар чыгыш керек. Жакын карада ал дагы чечилет буйруса. Эң негизгиси келгениңиздерге рахмат. Доно уюшуучулар экен Скол областы. Sizden komentar koyarken yok sizden olan söyleyeyim. Şu Skol'da kolay işler oldu da tanıştıkken keseceğiz. Assalamu alaikum güzelim, bugün Skol'da çok kolada da ayvay çok iş-çara oldu. Jeti Duman'dan 85. yılda jigitler gelip oturuşat. Eng sonun. Жақсы. Birle nerse ынтымақ, birindik, достық. Анан бұл жерге примерно қанша адам келді ойлайсыз 85-терде? Эми оюңча. Примерно 1000 болды го дейм. 1000 болды, а? Құдасы барлығы жетеді иншалла. Бар. Қазақстаннан туғандар келді. Бардығысын тозу алдық, бардығысын жайгаштырдық. Eng sonun азыр спорт іс-шаралар башталат. Анан Кечинде банкет Қазақстаннан меймандар келді, келді қонақтар жекелек пе? келишелек да. Жолай келтат да? Жолда анчамчалар бар, бирок основном келишти. Құдалар болсын. Чоң рахмат. Сіздер hem комментар қойды. Сіздер қойын. Өзі танıştık. Assalamualaikum. Bugünkü iş-çarabız yaxşı ötüp Jeti Duman'dan 1985 dostlarımız gelip bugün Skol olmasında 17 sentyabrda nişan oturduk. Konuklarımız geldi, tozu aldık. Ошол азыр ачылыш аземдер болуп атат. Салдык оюндар кысымы жок, команда өтсүн. Баарына ийгилик, орто салдык ынтымак билет. Таңдалар болсын, барыңызға. Матуну құтқарушы матудан құттықтаушылары жүзбен біз көрсетуімізді ақтаймыз. Дағы осы құдаласа шығарамыз. Иншалла. Құдай қос комментар жазып қойыңыздар. Көрсететін жолдан